Программабызды улантабыз, достор. Бизге келген кийинки конокторубуз менен тааныштыралы. Нуркыз Кожонова жана Бирбек Иманбековтар бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Хош келипсиздер. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Ушу сиздерди жакында Кыргыз Жергезин турне кылат экен, кыдырат экен, концерт коет экен деп уктук. Ошол тууралуу сүйлөшөлү деп чакырдык. Айтыңыз. Рахмат. Биринчиден эми бардык кыргыз элине кутман таң алайлы. Анан кийин ооба, Кудайым буйрса быйыл мына президентибиз айткандай атап өтпөдү маданият тарых жылы деп. Анан маданият жылында эми маданияттын өзүнүн кызматкери болуп тургандан кийин колубуздан эмне келет? Колубуздан ушул концерттер келет экен. Ошол концерттерди Кудайым буйрса жаңырлар менен, жаңы программа менен ушул Нуркыз Кожонова деген чыгыз менен дагы ырчы балдар, таланттуу кыздар бар. Ошолар менен түштүк тарап жактан баштайлы деп чечтик. Буну Кудайым буйрса бүт Кыргызстанга деген план бар. Бир эле Кыргызстан эмес, Россияга чейин барып кетсек деген план бар. Анан эмне болсо дагы аманчылык болуп турсун. Анан башында эми азыр бир жумадай концертибиз бар, Кудайым буйрса. Каякта? Жалал Абад областынын тегерегинде болот бул концерт. Бир жума иштейбиз, анан кийин келип байкаштырабыз да баягы. Каяка койсо болот, кандайынан баштасак болот деп. Ошол жактан эле улап кетпей, келип бир сыйра бул жактан пландаштырып алып, кайра күч кубат топтоп кайра чыгалы. Салып алып турабы. Улуу ата мекенин согушта деле салып алып тургу деп. Айтсаңыздар, Нуркыз, сиздер экөөңүздөр дуэтте бир ырдайын деген оюңуздар барбы же ыр жаздырып койдуңуздарбы? Бизде ыр жазылган, дуэтте Сен бар үчүн деген ыр жазылган, клипи дагы тартылган. Аны негедир сиздердин каналыңыздардан бербейт, анан Алып келбейсиздер да. ошончо билбейсиздер деп элечи. Тамаша алып келели. Алып келип туруш керек. Жаңылыктардан айтып. Ошол клипти тартып, анан ошол аркылуу дуэт ырдап баягы клип тартып калып, анан ошол аркылуу гастроль деп жатабыз. Анан кийин Кудайым буйрса бул кызда да келечеги бар. Анан баягы колунан келген иш экен бул. Жакшы өзүнүн талантын көрсөткүзү келип, өзүнүн жан дүйнөсүн ырдагызы келип. Өзү айтып берсин. Келиңиз Нуркыз, ошол гастроль тууралуу. Таттанып калбайбы? Клип алып келгенбиз, бирок жок да. Чыкпай калды. Чыкпай. Бир жолу ошондой учур болгон, баягы көптөгөн клиптер компьютер менен кошо учуп кеткен учурлар болгон да. Балким ошонун арасында болушу. Ушундай учурлар көп жерлерде болот. Мен айтып турам. Өзүңүздөр эле жоголуп кетип атпайсыздарбы? Андан деле эмес. Анан чыгармачылыкка кантип келдиңиз? Ушул гастролго ошо багытыңыз кандай болуп атат? Негизи биринчи жолу экөөбүз гастролго биринчи жолу чыгып атам ошол концерт боюнча. Негизи буга чейин концерттерде чыгып эле жүргөм. Анан бир аз толкунданып атам, бирок буюрса баары жакшы болот го дейм. Кантип чыгармачылыкка аттап калдыңыз? Кадам таштап калдыңыз? Чыгармачылыкка аралашканыма 3-жыл кетип жатат. Ага чейин ошол Роза Шакиранын колунда жүргөм. Көбүнчө гастролдо эле жүрчүмүн, ырдап, радио унааларга, телейлерге бербечимин. Анан кийин ошол 3 жылдан бери ошол клип тартырып, ыр жаздырып иштеп калдым. Мен баягы жакшылап ошол 3 жылдын ичинде даярданып чыккандагы бул мен ойлойм жакшы. Фундамент жакшы болуш керек да, негизи. Анан кийин ошол айтып өтүңүзчү. Канчасы, кайсыл числолордо? Кай жерде болот? Кай жерде экенин мен точносын билбейм, бирок числосун билем. 19-нан баштап 25-не чейин болот. Жалал Абадта. Жалал Абад областында болот. Андан кийин жалпы Кыргызстанды анан мүмкүн Ош областына өтөбүз, же Таласка, же Көлгө. Баягы бизде сонун жерлер көп го. Көрөбүз. Берки байке досторубуз да бар эле жаныңызда. Алар да катышабы? Жок, алар катышпайт, алардын да өздөрүнүн концерттери бар. Ошол майрамга да карата. Акбар өзүнчө концерт, Султан өзүнчө концерт коюп жүрөт. Эми качанга чейин эришип жүрөрмө элек. Дос болгондон кийин ушу эришип эле жүрүп элестерби дейм да. Жеке жашоодо эришип эле жүрөбүз, анан ыр жактардан өзүнчө уже кете баштадык. Эгер сагынып колдон эме болсо, баягынтип уюштуруп, чогуу достор деген концерт берип коебуз. Жакшы, анан кийин ушул чыгармаларыңыздардан дагы кандай чыгармаларды ушу концертте? Кайсыл чыгармалар аткарылат? Мурунку чыгармалары аткарылабы?
эски чыгармалардан аткарылат. Албетте эми аны ырдабай койсоң дагы болбойт, анткени элге сиңип калган эл окугусу келет, кат жазып берет, бул ырды ырдап койчу, же болбосо олтуруп суранышат, бул ырды ырдап кой деп. Эски ырлардан суранышат, албетте эски ырлардан элге сиңген, жакшы сиңген ырлардан ырдалат сөзсүз түрдө. Акыркы жаңы ырлардан ырдалат, дуэт ырдалат, адан башка дагы жаңы ырлар бар. Негизи концерт бул жандуу өтөт. Эми бардыгыбыз эле азыркы жаштар бардыгыбыз эле ушул жандуу жакка аттанып калбадыкпы? Ушул нерсе үзүлбөй кете Элдин берсин. талабы ошондой болот азыр, кызыктуу. Элдин ушундай талабы дагы, анан кийин адамдар өздөрү дагы өзүнө, үнүнө ишенгендер ушинтип жандоо берип атышат. Бул аябай жакшы нерсе. Мурун эле өтүш керек болчу, анан эми азырда кечебиз. Бул жакшы дагы тажрыйба болот. Ал эми азаматсыздар мынакей чыгармачылыктан биртоп эле алыстап кеттиңиздер эле, бирок азыр деген жакшы бир пландарыңыздарды айтып отурасыздар. Буюрса ишке ашсын. Рахмат. Үй бүлөңүздөрдө кандай? Жакшыбы бардыгы? Үй бүлөбүздө Нургыз үй бүлөлүү эмес. Сизде? Болуш керек эми. Алгач каналдын студиясына келип калды, жана сүйлөшүп Азыр ошону айтып коюңуздар. Ушул эфирден көйгө тийип кетти эле. Мырзалардын бардыгы угуп отуруп калды азыр, Анан гастролдон ала качып кетишип. мырзалар укса чындап эле Жалал Абад областынын мырзалары угуп атса деп эле реклама кылып көргөнсүң. Жакшыраак кароолчу болуңуздар эми. Сиз жоопкерчилик. Кыздын барар жери күйөө деп коет го, эгер бара турган Жакшы бала чыгып калса, чыгып калса кармабайбыз. Өзүмдүн семьям боюнча Өзүнөн суранычы деги деп койбу, биз эле бардыгын чече бербей. Элдин бардыгы билет, анан өзүмдүн семьям боюнча Кудайга буйрса жакшы, балдарым чоңоюп атат, садикке барып атат, мектепке барып атат. Жакшы берсин. Жакшы эле болсун. Шүгүр Аллахка. Сиз өзүңүз дагы кандай чыгармаларды ырдасам деп каалап жүрөсүз? Кандай чыгармалар сизге жагат? Негизи мен чыгармада биринчи көбүнчө сөзүнө көңүл бурам. Ошол жакында эле Мирбек байке мага жаңы ыр жазып берген. Буюрса ошол концертте ырдайм. Негизи буга чейин жаздырып келген ырларымды, ошол жаңы ырларды да жаздырдым бир-эки. Ошол концертте ырдайм. Кандай чыгармаларды ырдасам деп жүрөсүз мисалы үчүн? Мен ар кандай темада ырдай берем негизи. Анан көбүнчө ошол сүйүү темасына көбүрөөк көңүл бурам го дейм. Жаштардын жүрөгүндө сүйүү биринчи орунда болот. Сүйүү бизге чейин болгон, бизден кийин болот. Ошо боло берсин деп коелу. Сиз өзүңүзгө кандай ырлар жагат жана кандай ырларды ырдасам деп жүрөсүз? Мен өзүмө чын айтсам сүйүү темасында ырлар көп жакпай баштады. Балам эми анткени уже сүйүп, күйүп уже Кудайым буйрса жакшы сүйүү темасын сездик дегенде жеттик. Эми башкасы калды. Эми башкасы мага көбүнчө көңүлүм тартканы бул эне жөнүндө ырдагым келет. Кудайым буйрса эне жөнүндө жаздырып атам. Мекен жөнүндө, бала жөнүндө, сонун нерселер бар го мындай. Балам балалуу болгондо билесиң да ошо ата-эненин кадырын биле баштайсың. Өзүң эле ырдагың келип калат экен. Жакшы. Сонун маек болду. Сиздерге рахмат. Ошо Ыраазычылык. турнеңиздар жакшы өтсүн, концертиңиздар жакшы өтсүн, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат сизерге. Ийгилик коштосун сиздерге. Чоң рахмат. Урматтуу достор, программабызды алдыга карай улантабыз. Жана дагы бир инсан бар. Ал инсан өзүнүн жумушун ушунчалык жакшы көрөт. Ал өзү ADCC Грэпплинг Федерациясынын президенти Кенжебек Чекиров деген агай. Ал кишинин айткан бир сөзүндө угуп калганбыз. Эгер ушул залга бир эле бала келсе, мен ошону барып машыктырам дейт да. Себеби дегенде мен ага керек экен дейт. Ушул инсан тууралуу кененирээк маалыматты өзүбүздөн унутпайлы кандай дейсиз? Ооба, жакшы болот. Алдыдагы сюжет дал ушул инсан тууралуу болмокчу. Андан соң көрүшөбүз.